Атабековдун апасынын үйүн тоногон шектүүнү милиция кыйноого алып жатабы? Ырчы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоногоо шектөлгөн кишини милиция кыйноого алып жатканын туугандары айтып берди. Бул тууралуу Акыйкатчы институтуна таянып Спутник Кыргызстан жазды. 6 майда ырчынын апасы Дариха Абдрахманова милицияга кайрылып, түндө анын үйүнө кирип, акча талап кылып, тапанча такап коркуткандарга карата чара көрүүнү суранган. Кылмышкерлер $60,000, 15,000 сом жана баалуу буюмдарды алып кеткен. Ырчы апасы жана карындашы менен жашай турганын айткан. Кийин шектүү кармалып, анын автоунаасын тинтүү учурунда зер буюмдар далил катары табылган. Учурда башка шектүүлөр изделип жатат. Шектүүнүн апасынын айтымында баласынын алибиси бар. Тагыраагы тоно болгон күнү анын уулу достору менен Ысыкөлдүн Бостери айылына келин алып келүү үчүн Бишкекке барышкан. Аял белгилегендей, муну жол эрежеси бузулган үчүн коопсуз шаардын камерасына түшүп калган сүрөттөр далилдей алат. 6 майга караган түнү ал достору менен Бостердеги кафелердин биринде досунун үйлөнгөнү майрамдап ичип отурган. Муну дагы жанында жүргөн достору тастыктап беришкен. Аялдын айтымында ошол күнү тартылган видеолор дагы бар. Арыздануучу ошондой эле анын уулу Караколдогу кафелердин биринде отурган кезде милиционерлер анын унаасына буюмдарды таштап коюшу мүмкүндүгүн болжогон. Кармоо учурунда милиционерлер анын унаасынын ачкычын алып, колуна кишен салуу менен өздөрүнүн унаасына отургузуп алып кетишиптир. Кийин укук коргоо коргоочулары баламды баягы кафеге кайра алып келип, унаасын тинтип алышкан. Натыйжада багаждан зер буюмдар салынган баштык табылган эмес, деди шектүүнүн энеси. Ал ошондой эле милиционерлер кафеде видеокамералар бар экенин байкап, жазууларды өчүртүп салышканын белгиледи. Аялдын айтымында анын уулун Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишип, күнөөнү моюнга алдыруу үчүн кыйнашкан. Шектүүнүн адвокаты киши сабалганын тастыктаган тактарды аныктаган. Ал эми Акыйкатчы институтунун маалымат кызматы шектүү сабалганын тастыктаган дарыгерлердин маалым катын жарыялады. Акыйкатчы Токон Мамытов ишти өз көзөмөлүнө алды. Ведомство маалыматы прокуратура органдары менен биргеликте текшерүүнү пландап жатат. Маалымат багы элдик чекитмеди. Ырчы Алина Жетигенова 40,000 сомдук товар алып акчасын бербей качып жүрөбү? Учурда ырчы Алина Жетигенова социалдык тармактарда сөз болууда. Сөз жараткан Жика Жикулю аттуу кыз. Анын айтымында ырчы январда дүкөндөн 40,000 сомдук товар алып, ушул убакытка чейин акчасын бербей качып жүрөт. Социалдык тармактын колдонуучусу ырчынын алган товарларынын сүрөттөрүн жайгаштырып, анын алдына Алина Жетигенова концерттен кийин акчасын берип кутулам деген. Андан бери 4 концерт уюштурду. Биз ага товардын акчасын эскертсек, ал кулагынын сыртынан кетирип жооп бербей жатат. Жакында ал саат 8-де жумушка келип, алган кийимдердин баарын тазалоочу кызматкерге таштап кетиптир. Кийимдердин абалы начар, этикеткасы, фирманын пакеттери жок. Ал боюнча Алина эжеге чалсам, ал каалаганарды кылып алгыла деди. Мындан ары эмне кыларымды билбейм, деп жазды. Бул маалыматты тактайлы деп ырчы Алина Жетигеновага байланышсак, телефону өчүк болууда. Байланышып бул боюнча анын да пикирин беребиз. Маалымат багы аргумент чекиткейчи.